bir adam niyetine жараша, oyuna жараша bizge belgisiz bolgan talalar menen birgip, alarda bir globaldık tala түзөт экен, мейкиндик түзөт экен. Мен мына ошол толкунду сезип, билип турдум. Анткени биздин жүрөгүбүз бирдей ритмде согуп, оюбуз, ниетибиз бирдей болгон. Сиздердин колдооңуздар мен 2 жыл 7 ай одиночная камерада болдум. 2 жыл 7 ай. Бирок өзүмдү бир күн дагы жалгыз сезген жокмун. Анткени мен сиздердин колдооңуздарды бул дүйнөдө бар экендигиңиздерди сезип турдум. Бул апыртуу эмес. Чындыгында мына ушундай. Эмне үчүн биз олтуруп чыктык? Мындан 3,5 жыл мурун ошол кездеги президент Атамбаев конституция кол салып, бийликти менчиктеп узурпациялап алам. Кошташта жатып, Кыргызстанды көптөгөн жылдар башкарам деген ниетин Атамекен биринчи айтып чыкты. 31 августта Алмаз Атамбаев Кыргызстандын экс-президенти Роза Исакованын дарегине акарат келтирип, Роза Исакованын жалпы эле кыргыз элинин тарыхый эрдигин, апрель революциясынын жетишкендиктерин жерге урду. Мына ошондо көптөгөн граждандык коомдун активисттери, мүчөлөрү сыяктуу эле Атамекен партиясы мындай узурпатордук умтулууларга каршы чыкты. Атамекен партиясы оппозицияга кеттик. Урматтуу партиялаштар, мен өзгөчө журналисттерге кайрылгым келет эле. Фракциянын атынан мен партия оппозицияга кетет. Анткени президент Атамбаевдин саясатына биз каршыбыз дедик. Бул жөн эле сөз эмес. Бул ондогон, жүздөгөн адамдардын тагдырын өзгөрткөн сөз. Бир нече депутаттын исинен эле иш козгобостон, министрликте, акимчиликте, башка муниципалдык кызматта иштеген Атамекен партиясынын өкүлдөрү жүздөгөн, миңдегени Кыргызстан боюнча жумуштан бошотулду. Атамекенге жатташкан участкалык милиционерден электромонтёрго чейин жумуштан бошотулду. Таталдуу укугунтукка алынды. Ошондо бирөө дагы нааразы болуп койгон жок. Биздин төрагабыз туура эмес кылды. Оппозицияга кетпей эле коюн колтугунда жүрө берсек деп кейсе болот эле да. Бирөө антип айткан жок. Анткени биздин оюбуз бир, чечкиндүүлүгүбүз, кадамыбыз бир болду. Ошондуктан мен сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, жолугушканга кубанып тургандыгымды баса белгилегим келет. Рахмат. Мекендештеримен чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирем. Жана айтпадымбы, карайлаганда караан болор эл бар экен деп. Өрү Черкеевич айткан элибиз сынбасын деген тилектер ишке ашып атканын айтты. Биздин кыргызыбыздын уюткусу төөлүктүү болсун дедим. Бул сөздөрдү мен тиякта жатып сезген биринчи оюма келген сөздөр болду. Мен силерге чын жүрөгүмдөн дагы бир жолу ыраазычылык айтам. Рахмат. Kağlayna Ürbek, aynanan düşün. Biz barış baktılımız bugün. Bugün tarihi gün 29 Ağustos. Ekoңор baktılы ekensingер partiyаңар, силердин o жердеги жора жолдошторуңар чындан эле күнү түнү sen айткан жанагы 2 жыл 7 айдын ичинде аркаңардан жүргөн биз баарыбыз көрүп, мына ошого бүгүн да күч алып, ошо жерде баарыбыз сүйүнүп турганыбыз, ыйлап
сүйінгенімізден ушунчалык мына акыйкат келди, бар экен. Мына бүгүн болсо биздин Кыргызстандын саясий тарыхында бир өзүнчө бир атактуу, көрнүктүү күн болуп атканына биз баарыбыз күбө болуп отурабыз. Мен айтат элем, канчалык кыйын болбосо да ситуация. Булар экөө тең эки азамат туруп беришти. Бир башын ийген жок. Биздин системабыз. Мына балким биз абдан бир Сингапурда жашап кетпейбиз. Бирок биздин системаны күчтөндүрөлү. Биздин бийликти акыйкаттыкка алып келели деп баарыбыз күрөшүп аттык. Ушул күрөшкөнүбүздүн бүгүнкү жыйынтыгы. Мен ушу партияңа, фракцияңа, жакын мына мо политсовет жолдошторуңа баарына таазим айтат элем бүгүн. Партиялаштар мейли майрам, мейли туулган күндөрүңөрбү. Мына ушул офисте канча жолу чогулуп баарыбыз ушу жакшы тилектерди айтып аттык. Боке, таазим айтам, ушу баарын уюштуруп көп ишти жасап аттыңар. Бирок боштондук. Боштондук биз үчүн абдан көпкө турду. Мен адвокаттарың баарына ыраазычылык айтат элем. Чоң рахмат айтат элем. Анткени абдан көп жумуш жасашты булардын баары. Абдан бийлик башына уртту. Кантип чыгарбайын, эмне кылайын деп дагы канча иштерди, канча ойлорду ойлошту. Бирок мына бүгүн болсо ушундай бактылуу күн болуп атат. Талайгүл. Мына бергесин. Чынара. Мына. Рахмат, чоң рахмат. Айгүл, мен аялым свиданияга барганда айтып калды. Бир күнү Роза Саакына бир топ аялдар болот жерин үйүнө бардык дейт. Анан болот мени сындай баштады дейт. Текебаев адамдарды тандаганды билбейт. Мен айтканымды укпайт деп туруп анан чоң пауза кылып туруп, бирок аялдарды тандаганда жаңылган эмес деп айтты. Анткени Роза Саакына, Айда Салянова, Наталья Никитенко, Айша Сасыкбаева бир топ ошол жерге аялдар барган экен да. Мен аялдарга өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Эркектер капы болбогула, бирок аялдар абдан туруктуу жана кайраттуу келишет экен. Эми аялдарга айтылган ыраазычылыкты кабыл алабыз, бирок мен отчет берип коеюн. 2 жыл 7 айдын ичинде бир да ата мекенчи сатып кеткен жок. Мен ошого ыраазымын. Мен ошого башым бир да ата мекенчи көрүп атабыз, башка партияда эмне болуп атканын көрсөтпөй эле коеюн. Ошону отчет берип коеюн. Анда урматтуу коноктор, билип атасыңар, баардык скамейка сүйлөйм дегендер көп. Ушу менен токтотсакпы же улантсакпы? Урматтуу бир туугандар, урматтуу партиялаштар, бүгүнкү биз ушул күндү 2,5 жылдан бери эңсеп, күтүп, кыялданып, үмүт этип, ишенип жүргөнбүз. Бүгүн ушул күн келди. Бул жеңиш баарыңыздардын жеңишиңер, ар бириңердин, ушул жерде отурган, бүгүн келе албай калгандар, бүгүн бизди башка жактан колдоп аткан ар бир адамдын колдоосу биз үчүн дем күч
кубат болду. Биз туура жолдо баратканыбызды, биз ак экенибизди, биз акыры жүрүп жеңишке жетерибизди ушу элдин дем менен, силердин күчүңөр менен болдук. Ошондуктан баарыңыздарга таазим, силер бар болгула ар дайым. Силер барда ар дайым ата мекендин жеңиши болот. Егемендүүлүктүн 29-жылы акталып, буюрса эми соттагы болуп толук актайт деп ишенебиз. Акталып, элиңиздин астында жүзүңүз жарык болуп, баягы соттолуп атканда айттыңыз эле бир сөз. Мени монтип соттоп атасыңар, мен чыкканда аплодисмент менен чыгам деп. Мынакей бүгүнкү кол чабуулар ушул болуп атат. Мен Акшылкар партиясынын атынан Ата Мекен партиясына чоң салам айтам, куттуктайм баарыңарды. Рахмат. Эми урматтуу туугандар, биз кыскартсак кандай десиңер? Жыйынтык жоопту сөздү Медетхан Шеримкуловичке аксакалга берели, анан жыйынтыктайлы, туура түшүнөсүздөр. Келиңиздер. Медет коюңуз. Ак батаңызды берип келиңиз. Мына ушул Өмүкөн менен Дүйшөндүн чыкканын мына бул жерден түз эфирден бүт Кыргызстан көрүп атат. Өмүкө, Дүйшөн, Ата Мекен партияңа рахматыңды айтып атасың, абдан туура. Өзүңдүн канатташтарыңа рахматыңды айтып атасың, мынын баары туура. Мен эл арасында жүргөн киши катары айтып коеюн. Силердин бүгүнкү чыкканыңарды бүт Кыргызстан майрамдап жатат, куттуктап жатат. Бүт кыргызстандыктар кубанып жатат. Мына ошол кубанычка жеткирген бүгүнкү соттун чечими болуп жатат. Сен экөөбүз Өмүкө. Мына о жерден Темекем айтып кеткендей, 91-жылы эгемендүүлүк жөнүндө декларацияны кабыл алганбыз. 2 күндөн кийин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн күнү. Ошол күн кут болсун. Ошол улуу күндүн алдында силердин чыкканыңар символический болуп турат. Экиле сөздүн баарын кийин айтабыз. 2 жылдан ашык жаттыңар, ар түркүн ой, ар түркүн пикирде болдуңар. Агаңар катары мен силерге айткан каалоом ушул. Эч убакта бирөөдөн өч аламда берекет кылбагыла. Кайран өмүрүңөр кетет ага. Көп нерсе башынан өткөн киши катары айтып атам. Эч кимге теңелбегиле. Ошолордун баарынан бийик болгула. Силерге ким жамандык кылбасын. Силерге канчалык бут тосуп, силерди жок кылууга аракет кылбасын, Кудай Таалам өзү баарын теңдеп коет. Азыр жашыңардагы, ден соолугуңардагы, баарды акыл эсиңер дагы ордунда турган мезгилде Кыргыз Республикасынын келечеги, Кыргыз мамлекеттүүлүгү, мамлекетти мындан ары кандай жол менен өстүрсөк, элибиздин турмушун кандай кылып оңдосок, элибиздин биримдигин кандай чыңдасак деп канча жылдан бери менин жанымда келатасың эле. Ошол кадамдан, ошол багыттан жазбагыла. Менин силерге каалоом ошол. Келе жаткан эгемендүүлүктүн улуу күнү кут болсун, майрамыбыз кут болсун. Өмүрбек менен Дүйшөндүн өмүрү узак, дени сак, эл алдында жүздөрү жарык, мындан ары дагы жасаган кызматтары эл үчүн, мамлекет үчүн болсун. Амин. Мен токтотолу сөздү. Барыңыздарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен келиңиздер.